Атам кызык киши эле. Атам айына 2 жолу базарчылап, шаарга барып келер эле. Шаар алыс болгондуктан бир күн мурда кетип, эртеси кечинде келчү. Бир жолу бал челекчи Иван деген таанышы жолугуп калып, атамды үйүнө алып барат. Анын үйүндө түнөмөк болот. Кечки тамакка отурушкан кезде жарк деп чырак күйөт. Караса, жумурткадай бир нерсе шыпта илинип туруптур. Атам сурайт. Иван, бул эмне? Чырак? Буга кантип керосин куясың? Бул керосинсиз, молдосуз, кожосуз эле өзү күйөт. Биз жаткан кезде өчүп калат, керек болсо кайра күйөт. Атам таң калат Иван аялына. Муну бир таң калтыралы. Буга билдирбей өчүрүп, күйгүзүп тур, дейт. Баары жатышат. Чырак өзүнчө эле өчүп калат. Атам аң-таң болот. Таңга жук сыртка чыккан ордунан турат. Чырак өзүнчө шарт күйөт. Сыртта да жарык. Жакасын кармайт. Үйгө кирип жатат. Чырак өчөт. Бирок атамдан уйку качат. Үй ээлери уйкуда. Ары ойлонуп, бери ойлонуп жатат да акырын ордунан турат. Бычагын кынынан сууруп, лампочканы кесип алат. Эрте туруп чыгып кетет. Кеч бешимде атын кара терге түшүрүп үйгө келди. Бир чылбырды алып, лампочканын жибин ага улаштыра байлады. Боз үйдүн түндүгүнө илип койду. Бир козуну союп, кошуналарды чакырды. Эл журт, силер укмушту көрө элексиңер. Мына, эми мен көрсөтөм. Тиги жумурткадай немени көрдүңөрбү? Ал күн батары менен өзү күйөт. Күн батты, чырак күйбөйт. Эл жатар убакыт болду. Чырак күйбөйт. Атамдын кабагы кара түндөн бетер караңгы. Келгендер болсо күлүп жатышты. Этти болсо жеп кетишти. Мына ушундай болчу. Мындан бир нече жылдар мурда мен көргөн турмуш.